Эми кийинки мезгилдерде мынабу социалдык айдыңда интернет желелеринде ушундай бир караганда коомубуз түп көтөрүлө бири-бирибиз менен амандашып, бири-бирибизди аман эсендигибизди кабар алып дегендей ошентип ааламдашып жаткан учурубуз. Бирок ошондой болсо дагы ошол ааламдык терезеден караганда кээде баягы адамдын арын, намысын ойготкон, кап дегизген учурлар көп кездешет да. Өзгөчө мынабу мен өзүм кыргыздын улуттук маданиятынын өкүлү катарында ошондойдо мындай бир жер карап кап деп жүрөгүбүз ооруп калат. Менин айтайын дегеним, бизге чейинки доорлордо ата бабаларыбыз абдан куйма кулак болуп, укканын көкүрөккө түйүп алып, ушундай бир сөз баккан улуу эл болгон экенбиз. Бекеринен данышмандар чыкпаса керек. Ошол эле жеңи жок аталарыбыз, барып аталарыбыз, туяк бабаларыбыз мисалы да. Мынабу Жусуп Баласагун деген атабыз эле айтып кетиптир. Адеп башаты кайда десе, адеп башы сөздө деген экен. Мына сөз баарынан улуу. Ок тийген кишиден канчыгып дарыланып жакшы болуп кетиши мүмкүн экен. А сөз канчыгарбай өлтүрөт экен. Эгерде сөздү жеген адам болсо, сөздөн жыгылган киши турбайт, бутунан жыгылган киши туруп кетиши мүмкүн экен. Ошон үчүн мен өзүмчө азыр ушундай кемел жашыбызга келип турган учурда бир нерсеге көп кабатыр боломун. Ааламдашып жатабыз, биликтүүлөрүбүз көбөйүп атат, билимдүүлөрүбүз көп, Кудайга шүгүр. Жаштарыбыз дүйнө таанып жатат дегендей, батыштын, чыгыштын, кай гана элдин түшүн жооруп жатабыз. Ушундай зирек, идиректүү элдин урпактары абдан жакшы өсүп атат. Бул жагына мен кубанамын, сыймыктанамын. Мына билимдүү жаштарыбыз 4-5 тилди билип атпайбы? Илгери мисалы биз орус тилинен эле кичине келдиңби, кеттиңби, курсагың ачкан жокпу дегенди билсек, ошого эле мардайып калат элек. Мен бир топ орусча билет окшойм депчи. Анан себеби мен бир орусча айылда өскөн кишимин. Орус тилинен мактана албаймын. Ошондой болсо дагы орус тилдүү, билимдүү адамдарды абдан сыйлаймын, аларга суктанамын. Бирок мына айылдан баарыбыз өсүп чыктык. Илгери бир адамдардын бизге чейинки учурда өзгөчөлүгү акылмандар чогулуп отуруп кеп курчу экен. Ошондо бир топ кыраак адамдар чогулуп отуруп анан өздөрүнүн улуураак ошондой бир кепке сөзгө анда-санда жооп берген акылдуу кишини улукманым деп коет экен да. Анан жанагы данышмандар чогулуп алып айтат экен: улукманым, айтсаңыз, бул дүйнөдө ким узак жашайт дейт экен. Десе, улукман ойлонуп жооп бергенче биякта дагы бир акылман айтат экен: ушу менимче бул дүйнөдө эң узак жашаган күн жана ай болсо керек дейт экен. Десе, чын эле деп беркилер кошо башын ийкегенде улукман айтат экен: азаматтар, күн деле өлүп кайра тирилет, ай деле батып атпайбы, таң атып атпайбы дептир. Анда ким узак жашайт? Адам баласынын өмүрү ушунча зыргып өтүп, суудай агып, кыска өмүр берет экен. Адам жаңы акылы бышканда кетип калат экен да. Анан ошондо ким узак жашайт деп баш оорутканда, ошол улукман, данышман айтат экен: бул дүйнөдө, данышман жооп бергенче эле дагы бир ошол мыкты чыккан адам айтат экен: бул дүйнөдө менимче эң узак кузгун жашаса керек дейт экен. Себеби мына Кудай Тааланын жараткан жандыктарынын арасында ошо кузгун 1000 жылдай өмүр сүрөт экен. Ошондо узак жашайт, кузгун узак жашайт деп бир данышман айтса, улукманым дагы айтат экен: жок балдар, берден да жаңылдыңар. Кузгун бечере дагы 1000 жылдан кийин мына мүрүсү чирип түшүп, көздөрүнүн каректери агып түшүп, ошентип ал күчтөн кетип, бүткүл денеси куурап отуруп анан өлөт экен. Мына ошондой болгон соң баарыбыздын ыйлап келип, ыйлап кете турган жолубузда бир жакшынакай из калтыралы дейт экен. Кандай кылып из калтырабыз деп киши баласы баш оорутканда, ошол бир гана жакшылыгыбыз, биз тирүү адамдар жанагындай
сөз жеп, кеп жеп, улууга урмат, кичүүгө ызаат көрсөтүп, анан атадан балага калып, баладан небереге, небереден чөбөрөлөргө ырыс кошуп, бакыт жугушуп эле мына адамзаттын турмушу улана берет экен. Эң аягында Улукман айтат экен, көрдүңөрбү? Мына дүйнөдө эң узак жашап кала бере турган бул журт дейт экен. Журт дегенибиз мына Манас атада да айтылган Манаста. Бу дүйнөдө ким калат? Түбөлүк жашар эл калат, туулуп өскөн жер калат деп. Анткени адамдын бир өзгөчөлүгү артыбызда урпагыбыз калат экен. Демек ошондой болгон соң биз ошол урпактарыбызга өз нускабызда жүрүп, өз нарк беделибизден тайбай, кадыр сыйыбызды кетирбей, бири-бирибизге сизиң бизиң болуп урмат сый көрсөтө алдыкпы деген адам пенденин алдында чоң вазипа бар экенин кээде азыркы жаңы замандын шуулдап турган терезесинде унутуп коюп, кээ бирде бири-бирибизге билбей, тааныбай турган адамдарга кечирип коюңуздар, итче үрүп, акарат келтирип жаткан учурлар менин жүрөгүмдү оорутат. Жаш урпактарыбыз келечекте кай элдин кулунусуң десе, сөзсүз түрдө биз эгемендүү, бактылуу элдин өкүлү болгондон кийин кыргыз деген элдин баласымын деп айтат да. Мейли ал эртеңки күнү 50 жылдан кийин Кытай болуп калабы, Батыш болуп калабы, мен аны билбеймин. Мен көз ачык эмесмин. Бирок менин оюм, кыргыз баласынын урпактары эртеңки күнү дагы күй тыңшап, эне бешиктеги эненин бешигирин тыңшап, чоң эненин жомогун угуп, атаңын көрө. Мына биздин бала кезде биз илгери бир чал кемпир болгон экен. Анан ошол абышка бир күнү кемпиринин ойлорун, тилектерин аткарайын деп барып, сууга жанагы кайырмагын салып отурса, алтын балыкчыга калыптыр деген сыяктуу жомокторду угат элек да. Анан жанагы бешигири деген нерсени мен ойлой берем да, азыркы жаш урпактарыбыз бешикке бөлөнбөй калды деп капа боломун. Себеби мен өзүм тун неберемди ошол өңүттөн алганда курбу курдашым менен 40 жаштын кырында куда сөөк күтүп калдым. Неберемди атайын бешик алып барып, каада салтыбыздын жөрөлгөнүн баарын жасап туруп, бешикке бөлөгөнүм үчүн, ошол үчүн да өзүмө кээде канагат кылып калам, жок дегенде бир неберемди бөлөп калдым деп. Муну эмне үчүн айтып атамын? Кыргыз баласы башка элдерден өзгөчөлүгүбүз, биз ошол эненин алдейин укканда бүткүл биздин кыргыз бабабыздын касиети бизге жугат экен да. Ал эми касиет деген сөздү мен сиздерге айтып берейин. Касиет деген бул кандай? Каяктан келген неме? Илгеркилер айтат эле го, бир жакшы адам дүйнөдөн өтүп кетсе, ай бир касиеттүү киши эле деп койчу экен да. Же болбосо бир ууру кески бирдеме болсо, касиетсиз неме болчу ал өзү. Ошону көрмөк деп. Мына биздин кыргыз бабабыз ушундай даанышман эл болуп, сөз менен эле адамды өстүрүп, сөз менен ордуна жылдырып айтып туруп коюп койгон экен. Ушундай улуу элдин урпагы болгондон кийин касиет каякта экенин укканымды сиздерге айтып берейин. Касиет дегенде ошол улукмандарым, даанышмандарым айтыптыр. Касиет деген бул жаркырап аткан ак таңдын таңдагы шоуласын көргөндө. Касиет деген бул кичинекей бешиктеги наристенин кыткылыктап күлгөн күлкүсүндө. Касиет деген бул узак алыс сапарга жол жүргөн мусапырдын изинде деген экен. Мен ушул сөзгө өтө мындай өзүмчө там бердим да. Чындыгында эле биз ар бирибиз мусапырбыз, туугандар. Бул дүйнөгө ыйлап келип, ыйлап кетип аткан узун жолдун арасында не тиригилик бүтүрдүк, несине жетиштик, жетишпедик. Чындыгында касиет менен жүрө алдыкпы? Касиетибиз жуктубу балдарыбызга? Мына ошол зоокадан туруп ышкырган улардын үнүндө да касиет бар экен. Илгерки бабалар ошону баалаган экен. Муну караңыздар. Ошол таң нурунан келип туруп, анан кийин адам жаралып, бөбөк бешикке бөлөнүп, анан куштун сайраганын угуп жатпайбы? Мына ошон үчүн касиетибизден Кудайым ажыратпаса деп мен дайыма тилек кыламын. Биздин элибиздин башка элдерге окшобогон баасыз, өлчөөсүз жөнөкөй бир улуу даанышмандыгы, адамдык касиеттери, мына эненин бешикке баланы салып аткандагы эле ырдаганы кандай? Мисалы бир 4 сап айтып берейинчи жаш урпактарга. Алды балам, ак балам, ак бешикке жат балам. Алды ак балам, кой токтусун сой балам.
Kuyruğuna toy balam, aldı balam ak balam, ayday balam can balam, barmaktarın mayışıp, usta olur bekensin. Top jıyında küreşken, jesen balban bolor bekensin. Eldin kamın oylogon, başçı bolor bekensin. Kazı gertip jal jegen, je balam astı bolor bekensin. Aldı balam ak balam, akmamıkta jat balam. Aldı balam ak balam. Dep ene beşikten enenин ak sütünü emip, anan mına bu ayıldan östü gele dep başında ayttım. Çarbaktın tübünde oturup, örük tegiz güldөгөндө, mına bu Japon eli sakurası menen maktangандай, men Kırgızdın sakurasının örük çarbakta oturup öskönümdü köbesteymin. Arıktan su alıp gelip, idişlerdi kumdap juup, anан кечинде bakalar çardap, şalını gürüç aydar elek. Oşonu suunu geçip durup, asты but astыбыздан жылаандар да чыгар эле. Анан жана жапайы çöptөрдү жулуp, анан аны кайра бышканда додо кылып жыйнап келип, опмайда кылып, күрүүчүн ошентип жыйнап алган турмуштун баарын биз көрүп өстүк. Атаң көрүү, бир гана нерсе артка кылча айбайт экен, балалыкка кайрылып бара албайт экенбиз. Балалыгым өткөн айылымды менин ушундай бир бой жетип келе жатканда күлгөн күлкүлөрүм калган, таманым, изим калган адырларды баскан жолдорду сагынамын. Дайрадан барып суу ташыр элек баканга суу көтөрүп. Мына ушундай күндөрүбүздү эске салсак, бүгүнкү заман болуп көрбөгөндөй жана 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңырат дегенди көзүбүз менен көрүп турабыз. Мындан биягына менин өзүмдүн тилегим Кыргыздын кызы катарында, эне катарында Кыргыз элибиздин биримдиги бекем болсо деп ойлоймун. Бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарган ары намысыбыз менен бир өсүп келе жаткан азаматтарыбызды мынандай жардан ары түртпөй көтөрүп алып, ай бир азамат турбайбы деп, жалпы элдик Кыргыз деген улуу журттун ошондой бир жанагындай керегине жараган азаматтарыбызды кошо эл жакшы болсо, эр азаматтар да жакшы болот деп ойлоймун. Ошондой баштуу, акылдуу, күлүктүү чаап бере турган, кушту алаканына кондуруп турган азаматтарыбызды сыйлап алсак деп мен ушуну тилек айтар элем. Ар качанда Кыргызымдын асманы ачык болуп, дасторконунда берекеси болуп, коломтобузда отубуз өчпөсүн.